Кутман таңыңыздар мен урматтуу Теңир Тоолук телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле Теңир Тоо таңы түз берүүсүн баштайт. Бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Эсенбек Сталбек уулу жана кесиптешим Жаркынай Гүлташыр кызы жана биздин кабарчылар сиздерге жагымдуу маанай тартуулап жана жакшы жаңылыктар менен камсыз кылмакчы. Кутман таңыңыздар мен ардактуу телекөрүүчүлөр, ар таңда сиздер менен амандашып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Теңир Тоо таңы таңкы көрсөтүүсү түз берүүдө атайын сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн дайыма кызматыңыздарда болобуз. Андыктан таң эрте албетте жакшы маанайда биз менен бирге ойгонуп, алдыдагы жакшы пландарды жакшы маанайда ишке ашырыңыздар. Адаттагыдай эле берүүбүздүн көшөгөсүн жагымдуу музыка менен ачып алалы. Келиңиздер. Көңүл кушун көкөлөткөн жагымдуу музыкалык чыгарма ар бириңиздердин урматыңыздар үчүн жаңырат. Анда биздин экрандан эч кайда алыстабаңыздар. Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңы түз берүүсү мына ушундай жагымдуу музыканын коштоосунда эфирибизде башталган соң алдыңызды сапарыбызды улантабыз. Алдыда бизде кызыктуу маалыматтар жөнүндө кеп болмок экен. Ооба. Негизи эле дүйнө кызыктарга бай, ошону менен катар эле биз жеп жаткан жемиштер витаминдерге бай, ошондой эле алар ар бир жемиш өзүнчө бир дары катары дагы пайдалансак болот экен. Кызыктарга бай деп калбадыкпы? Баягы биз көрүп билип жүргөн уй, кадимки эле уй баласы 1 минутада 100 жолу кепшейт экен. Ал эми билесиздерби, ар бир эле жашылча жемиштер витаминге бай деп атпайбызбы? Ал эми сабизди дайыма пайдаланганда көздүн көрүүсү жакшырып, ошондой эле
ашыкча салмактан арылууга да жардам берет экен. Дагы бир кызыктуу маалымат угуп калдым. Моцарт деп дүйнөлүк классика композитор, музыкант бар эмеспи? Ушул инсан 3 жашынан баштап музыка жазып баштаган экен. Бул да болсо кызыктуу маалымат. Анда келиңиздер ардактуу телекөрүүчүлөр, экранга жакын келип, биздин дагы бир кызыктуу маалыматтарыбызга ээ болуңуздар. Кыргызстандан башка жерде өскөн өсүмдүктөр тууралуу уккан белеңиз. Бүгүн биз сиздер көрө элек жана такыр укпаган жер жемиштер тууралуу айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Тамаринт. Мындай өзгөчө жемиштин жаралган жери Чыгыш Африка. Өтө кургактыкты жакшы көргөн өсүмдүк. 16-кылымда Мексика жана Америкага жайылтуу үчүн аракет кылышкан. Натыйжасы жаман болгон эмес. Даамы өтө кычкыл болгондуктан өзүн жесе болот. Учурда Америкада жана Латын ашканаларында кеңири колдонулуп келет. Өтө баалуу өсүмдүк катары эсептелинип, баасы да жогору. Сабрес. Кактустун мөмөсү сымал болгон бул өсүмдүктү Израиль базарларынан тапсаңыз болот. Кабыгынын бардыгы тикенек болгону менен ичи өтө таттуу жана малина даамданып турат. Өзгөчөлүгү иммунитетти жогорулатууда, тишти бекемдөөдө, арыктоодо жана жүрөк ооруларына шыпа. Андан сырткары көптөгөн ичүүчү сууларда жасалат. Азимина. Американын тропик токойлорун байырлайт. 20 метр бийиктикте өскөн бул өсүмдүктү бир көргөн адам кадимки бананды элестетиши мүмкүн. Бирок банандан бир канча эсе чоң жана жыты өтө жагымдуу болот. Тиши чыга элек наристелер үчүн абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Сападилла. Ахра деп атап келишет. Алгачкы ирет Мексикада өсүп баштаган. Андан соң Индия, Африка, Малайзия, Индонезия жана Филиппинге кеңири жайылтылган. Өтө жай өскөн бул өсүмдүктүн тышкы көрүнүшү катуу болгону менен убагында терип албаса, бакта турган жеринен эзилип агып калышы мүмкүн. Көпкө сакталбагандыктан экспорттолбойт. Жергиликтүү тургундар бул жемиштен латакс суусундугун чыгарышат жана көптөгөн винолор да жасалып келет. Нони. Азияда кеңири жайылтылган. Негизинен картошкага окшош турулат. Көпчүлүк бөлүгүн суу ээлейт. Рак клеткаларынын ойгонуп кетишинен сактап, тамеки тартууну таштоодо чоң жардамын берет. Бирок жыты өтө жагымсыз. Өзүнө көптөгөн кальций жана витаминдерди камтыгандыктан баалуу өсүмдүктөрдүн катарында. Сапота. Бирок ар ким муну ар кандай аташат. Мисалы кара алма, кара курма деген сыяктуу. Эң биринчи жолу Мексикада табылган. Даамы өтө даамдуу жана таттуу болгону менен жыты анча жагымдуу эмес. Көпчүлүк шоколадка окшоштурушат. Кулинардык азыктарга кеңири колдонулуп, десерт катары тартууланып келет. Нойна. Индонезия, Австралия жана Кытайда өсөт. Бышалек убагында кадимки жашыл алмага окшош болот. Ал эми бышкан кезинде өңү көгүш кызыл түскө айланат. Даамы абрикоска окшош болот. Ал эми жыты өтө жагымдуу. Бул өсүмдүктөн йогурт, балмуздак жана суусундуктар жасалат. Көпкө сакталбагандыктан башка жактарга экспорттоого болбойт.
мына ушундай тропикалык жер жемиштердин биз билбеген дагы түрлөрү абдан көп экен. Алар ушундай кээ бирөө көпкө сакталса, кээ бирөө сакталбай экспортко биз жака келип бербейт экен. Ооба. Мына дүйнө кызыктарга бай дедик. Чындыгында эле биз билбеген дагы жемиштер бар экен. Анда эмесе Теңир Тоо таңы таңкы көрсөтүүсүн алдыга карай улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Негизи эле ар бир адам өз тилин, улутун дайыма сыйлаш керек. Бүгүн күнгө бейшемби. Бүгүн күнгө бейшемби, 15 февраль. Оған жергесинен Советтик армиянын чыгарылганына туура 35 жыл толуптур. Ооба. Анда бизде болсо куттуктайлы. Дал ушул согушка барып келген биздин ардагерлерибизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мына ошо ардагерлерге сый, урмат көргөзүлүп, орто мектептерде, орто окуу жайларда студенттер, окуучулар менен ардагерлер жолугушуп, өздөрү менен мындай маек курушуп, ал жактагы болуп өткөн окуялар туурасында бөлүшүп, окуучуларды жаш муунду мекенчиликке үндөө багытында бир чакан саамалыктар уюштурулууда. Мына ошондой саамалыктан алдыдагы материал. 10 жылга созулган Оогон согушунун жыйынтыкталып, ал өлкөдөн совет аскерлеринин чыгарылганына быйыл туура 35 жыл толду. Мына ушул согушка катышкан ардагерлерге сый урмат көргөзүлүп, курман болгондорун эскерүү багытында шаарыбыздагы номер 87-кесиптик лицейде баатырлар эч качан унутулбайт аталышындагы эскерүү жолугушуу кечеси өткөрүлдү. Анда окуу жайдын окуучулары тарабынан ыр бийлер жаңырып, ардагерлерге урмат сый тартууланды. Барлық ошо Кыргызстандагы ошо ветерандар Афган согушунда катышкандарды бүгүнкү күн эскерүү күнү. Баягы жоготууда жоголгон балдарды эскеребиз. Жана тирүүлөр үчүн бүгүн майрам. Мындай согуш болбосун, экинчи биз көргөндө көрбөсүн, элибиз тынчтыкта, бейпилдикте жашасын. Ушул жерде канчалары курман болду. Мында чакырылган коноктордун басымдуусу Оогон ардагерлери болгондуктан алар окуучулар менен баарлашып, кеп кеңештерин айтуу менен мекенчил болууга үндөштү. Бизге болгон мамилесин көрүп атат суктанып калдык. Жаштарыбыз жакшы экен. Азыркы жаш балдар чындыгында бул мекенди сүйүүгө, эл журтун коргогонго чакырат элем. Азыр чындыгында бул мектеп аралык ушундай биздин жолугушуулар болуп атат. Ушу балдарды мекенчилдикке тарбиялаганга келечекте ушул балдардын колундабыз да, мекенди ушул келечекте жаш балдар коргойт да. Негизинен Оогон согушу 1979-жылдан 1989 жылга чейин уланган. Башында советтик армия Афганистанга кирип, өлкө аймагындагы чыккан куралдуу кагылышуу учурунда стратегиялык жайларды кайтаруу максатын көздөшкөн. Бирок кырдаал курчуп отуруп 10 жылдык согушка айланган. Советтер Союзунда политика күчтүү болчу да, ар бир взводдо политрук бар болчу. Политический руководитель деп коет, политорганизациянын төрагасы мындайча айтканда. Ар бир взводдо, ар бир полкто замкомандир по политической части деп койчу. Ошолордун ар бир взводдордо иштеген политруктар бар болчу. Роталарда политруктар. Анда ошол политруктар ар бир задание чыгарган астында кел бизге мындайча айтканда инструктаж өтчү да. Инструктаж өтүп, мына мародерство кылбагыла. Авышкаларды, аялдарды атпагыла. Колунда оружиясы бар гана, мылтыгы бар, же бир колунда оружиясы бар гана кишилерге атууга уруксат берилген. Ал кезде призыв менен эле, баланча призыв менен эле бөлүнүп турчу да. Анан бирок ал кезде тартип күчтүү. Иш-чаранын жүрүшүндө ардагерлер жаш муунда ар дайым аскердик билимге умтулууга чакырышты. Ошондой эле ар бир орто мектепте аскерге чейинки билим берүүнү күчтөө керек экенин билдиришти. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Теңир Тоо таңы.
туған жер үшін аттанған құтман ел үшін гүл қойып естеп ыйлаған улуңар жокер ел үшін естелик жанына келіп енелер ыйламағыла улуңар тирбиз менен сезимди кыйнамагыла жан берип хан бугармаштан кайткан жок кайрабатыштан эстелик болду эмалар күбөлүк отто жанышкан эстелик жанына келип энелер ыйламагыла улуңар тирбиз менен сезимди кыйнамагыла Ошушуп таңды атардан узатып күндү матардан күбөлүк кирүү турушат улуңар биздин катарга эстелик жанына келип энелер ыйламагыла улуңар тирбиз менен сезимди кыйнамагыла эстелик жанына келип энелер ыйламагыла улуңар тирбиз менен сезимди кыйнамагыла энелер ыйламагыла Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, Теңир Тоо таңы таңкы көрсөтүүсүн түз эфирде андан ары улантабыз. Мына биздин куттуу студиябызда бүгүн конокторубуз бар. Себеп дегенде бүгүн 15 февраль Оğan жергесинен Советтик армия чыгарылганына туура 35 жыл толуп атат. Мына ушул 15 февраль күнү чыгарылган экен. Студиябызда меймандарыбыз бар. Нарын облустук Оğan согушунун ардагерлеринин кеңешинин төрагасы Оморов Токторбек агай. Ошондой эле Оğan согушунун ардагери Темирбек Бугубаев агаларыбыз бүгүн биздин төрүбүздүн кадырлуу меймандары. Кутман таңыңыздар менен, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сизге болсун, рахмат. Саламатчылык. Таңкы маанайыңыздар жакшыбы? Абдан сонун. Бүгүнкү майрамдык маанай. Ушул ар бир жыл сайын мына ушул 15 февраль күнү эртең менен кандай ойгоносуздар? Эртең менен ойгонгондо бул башкача сезим. Бул сезимди бул сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес да. Жүрөк менен ойгоносуң да. Себеби дегенде ушул 10 жылга созулган кандуу согуш, канчалаган советтик миллиондогон жоокерлердин
жүрөгүнө так салды. 23 миңден ашык жакшы жоокер офицер, прапорщик, солдаттар көздөр өтүп кетишти. Ошол Афган элинин эркиндигин коргон деп канчалагандар жарадар алышты, стресс алышты. Ошол экенин афганский синдром деп ошол экенин кесепетинен канчалар оорулуу болуп калышты, инвалид болуп калышты. Ошол үчүн биздин биринчиден ошол эскеребиз ошол өтүп кеткендерди. Экинчиден ошол тирүү келгендерибизге шүгүр кылабыз. Ошол шүгүр кылып ушул жашоону берип жаткан Алла Таалабызга шүгүр кылып, анан ошентип таңды атырабыз бүгүн эмес. Анан даярданабыз иш-чараларга. Эми ассаламу алейкум теңир тоолуктар. Бүгүн ойгонгондо жакшы ой менен эле ойгоносуң да, сүйүнөсүң, анткени көзүңдү ачып небереңди көрөсүң, балдарыңды көрөсүң, аябай сүйүнөсүң. Бирок капада болосуң, анткени биз менен кошо чогуу барып, чогуу иштешип, кызмат кылып, интернационалдык жумушту аткарган балдарыбыз кээ бирлери келбей калды. Ошондо кичине капаланып, орусча айтканда просыпаемся с сожалением дейт да ошол. Эми сиздер ушу 10 жылга созулган 89-жылдан 79-жылдан 89-жылга чейин. Бул жылдар 10 жыл аралыгында сиздер ошол жылдардын кайсы жылын 2 жылдык кызматыңыздарды өтөңүздөр же сиз офицер экенсиз, сиздики көбүрөөк болдуга? Ооба. Эми мен болсом аякка барганда 78-жылы декабрда 29 декабрда учуп кондук. Чыннат деген аэродромго. Анан ошол жерден өзүбүздүн ишибизди баштадык. Өзүбүздүн ишибиз көбүнчөсү аскердик киши болгондон кийин самолетторубуз МиГ-21 болчу. Андан кийин Су-17 деген самолет болду. Ошол самолетту айдап берген тапшырмаларды так аткарып, анан өзүңөр көргөндөй ол орден болсо орден Красной Звезды дейт. Орустун орденский книжкада жазылып турат. Орден Красной Звезды выдается за особые заслуги перед Отечеством деп ошентип орустар сыйлаган болчу. Эми баягы ушу 78-жылда деп калыңыз, башында бул ооган жергесине советтик армиянын Орто Азиядан жиналган баягы улуттар кирген экен да, ооган жергесине. Эмне себептен андай болду эле? Анан башында киргенде эле баягы согуш эмес, бул стратегиялык объекттерди кайтаруу максатын көздөгөн деп жүрөт да. Анан кийин согушка айланып кеткендей. Сиз башында кирген экенсиз, ошолор жөнүндө айтасыңыз. Эми мен оюм боюнча политика жагын айтпай эле коеюн. Бул деген Орто Азия тарапта согуш башталып атпайбы? Жакыныраак да бар деле. Түркменистанга жакын болчу. Мен ошол убакта Түркменистанда Кызыл Арбат деген шаарда кызмат кылчумун. Анан жанымдагы өлкөдө революция болуп атса, башаламан болуп атса, обязательно Советтер Союзу кооптуу болот деп армияны, особенно биздин войсковой частыбыз жакын турган үчүн повышенный боевой готовностька турдук. Даярданып аттык, күндөр-түндөр учуп аттык, ашыгып аттык. Анан болсо ошол убакта эле биз апрель айында революция башталды. А жерден болсо мурда партизан деп койчу. Военкоматтан чакырылып, уже кичине опуттуу азыркы биздин баткен афган балдардай ошондой балдарды топтоп ошол жерден учение өткөрүп атып, анан баары тең эле кирип барышты. Көбүнчөсү мусулман өлкөлөрүнөн алды да, анткени бер жагынан таджиктердин тили менен афгандардын тили окшош. Кирип барып, анан бир жагынан ары жакта дагы Афганистанда түркмендердин, таджиктердин, өзбектердин туугандары бар болчу. Анан кирип барганда эле өзүнүн бир туугандары кирип баргандай болуп эле афган эли болсо ошондой кабыл алышты. Мындай башка өлкөдөн кирип келген дегейле. Анан бир жагынан биздин саясатыбыз күчтүү эмес беле.
по просьбе афганского народа деп ТАСС сообщение берди. Анан кирип баргандан кийин кирип бардык. Милдетибизди так аткардык. Жерде болсо наземный войска биздики болсо 1 эле саатта учуп кирип барып эле ошол жерде сразу аэродромдун шынына келип коюп ошол жерде кайтарып турдук. Анагайлар баягы согуштун каатактары баары болбой койбойт. Эми баягы ошол жерде канча жыл кызмат өтөсөңүздөр дагы сиздерде баягы ооган элинин бир жакшы жактарын да көрсөңүздөр керек да. Ооган эли негизинен кандай эл болот экен? Анткени себеп дегенде бул өлкөдө 3 кылымдан ашык убакыттан бери согуш болуп келет эмес, азыркы күнгө чейин. Анан эмне үчүн ушул 3 кылымдан бери согуш болуп келсе дагы өлкөнүн чеги сакталып, эгемендүүлүгү сакталып турат. Бул вопроско суроого негизинен ушул Афган элинин бул эре жүрөк экендиги, баатыр эл экендиги дагы жолу тастыктайт да. Себеби дегенде ошол 1912-жылы ошо англичандар 400 000 армиясы менен киргенде дагы ошол өзүнүн аркы чек арасына жеткизбей талкалабашы бул ошол убакта эле ушул элдин макенге болгон сүйүүсү күчтүү экенин дагы жолу тастыктайт да. Андан кийин мына Советтер Союзу 10 жылга жакын согуш өткөрдүк. Ошондо дагы моюн бербей булардын жана 5 жаштан баштап 80 жашка чейинкиси курал алып атууга дайымдар. Анан эми бул жанагы 3 кылымдык согуш эми бул жараткандын колунда да кандай эмнеси максат менен болот. Бирок ошол бул дагы согуш кайсыл жерде бузукулук көп болсо, кайсы жерде жанагындай ал жерде жанагындай апиим айдашат, героин айдашат. Ошо мүмкүн ошол себебинен токтобой жатышы да мүмкүн. Ошол айдалган героин менен дүйнөгө тарап атат. Канчалаган адамдар, миллиондогон адамдар наркоман болуп кетип атышат. Ошол себептен дагы бул жаратканга жакпаган иш болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анан бирок ушулардын баатырдыгы, жанагындай эр жүрөктүүлүгү ошо бизди таң калтырат. Анан булардын меймандостугу жанагы өзүнүн айылына киргенде эч ким тийбейт. Меймандос эл кабыл алат. Кыргыз эли кандай болсо ошондой кабыл алышат. Кайра кетип баратканда узатып коюшат. Чекке чейин, чектен ары анан согуш башталат да. Анан экинчи мени таң калтырганы ошо мен Афганистандын Кундуз провинциясында Имам Сахиб деген шаарда Точка Измаил деп коечу, Ти деп ошол жерде 1 жыл 7 ай кызмат кылдым. Анан ошол жаздын күнү ушул өздөрү менен өздөрү согушар эле булар. Бир группа менен бир группа согушар эле, бир топ менен экинчи топ согушар эле, бири менен согушар эле. Анан биз таң калып сурачубуз да офицерлерден. Эмне булар согушашат десек, булар ошол жанагы бийликти алыш үчүн ким ошол мечитке барып өзүнүн туусун сайып кете турган болсо, 1 жыл бою ошол контролдойт. Өзгөчөлүк мына. Өзгөчөлүк ошол жанагы азыркы күнгө чейин кандай бийлик келбесин, баары бир жанагы согуштун аракеттерин токтобой аткан себеби ошол болуш керек да. Азыр эми талибандар башкарып атышат. Талибандардыкы эле мындай бир жакшы иш башташыптыр, жанагы героин талааларын талкалап атышат. Ошолор буздуруп атат, ошол интернеттен көрүп атабыз. Ошонун баардык поляларды буздуруп атат да, бул эң жакшы нерсе. Ошонун ордуна эгинин айдап койсун, ал жер бышыктылык жер, кыш болбойт, кыш азыраак болот. Анан баардык жемиштин баары бышат. Ошончо эле элдин курсагы өтөт да. Ошондой ушул жак өзгөчөлүктөр бар да. Анан учурдан пайдаланып ушул Нарын областы болгон согуштун ардагерлеринин атынан бүтүндөй ошол СНГ мамлекеттеринде согушкан куралдаш досторумду, ошонун ичинде Кыргызстанда, Казакстан, Өзбекстандагы куралдаш досторумду ошол бүгүнкү эскерүү күнү менен жана ошондой эле ушул советтик аскерлердин ооган жергесинин чыгарышынын 35 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетет элем. Жараткан Алла ошол баарыбызга иман берсин дейт, хидаят берсин дейт, жакшылык берсин дейт. Дайыма ушул аманчылыкта жүрөлү. Биздин бир эң чоң бир улуу ата мекендик согушта аталарыбыз калбай калды. Мына азыр алар бүтүштү. Мына ат башыда бир 2 аксакал калдырып жатат. Анан эми ошол биздин негизги максатыбыз бул өсүп келаткан жаш муундарга тарбия берип кетүү, ошолорго согуш эмне экенин айтып жеткизүү, ошолордун кичине бир духу аз болсо да духун көтөрүп кетүү болуп эсептелет да. Жакында ушул биздин генерал Бекбоев Мелисан Алиевич менен бирдикте ушул Нарын областынын эң алыскы райондору болгон Жумгал району, Актала району, Ат башы, Кочкон райондорун кыдырып, ар бир мектептерде ушу 5-6 айылдардын мектептерин баарын бир жерге чогултуруп, анан ушул жерде жакшынакай
эрдик сабактарын өттүк. Ошол жердеги балдардын өсүп келаткан жаш муундардын көздөрүн жайнап көрүп турганын көрүп, ушундай бир жүрөккө ыраазы болсун, аз да болсо бир кичинекей да болсо биз салымыбызды кошуп жатканыбыз ушул далил болот да. Айтсаңыз, ушул Нарын облусу боюнча канча согуш ардагери бар? Убагында ушул өзүңүздөр айткандай Нарын областынан 300гө чукул ооган жергесине согушка аттанышкан. Андан 14 жоокер баатырларча курман болгон. Ошол экинин 13-ü, ошо 18, 19, 20 жаштардагы жаш солдаттар. Бирөөсү эле старший лейтенант Ибраев Мурат байкебиз эле. Ал киши үйлөнүп кетти, андан жалгыз бала калды эле. Калгандар ошол жаш боюнча ошол өтүп кетишти. Анан бүгүнкү күндө ошол областыбызда 140 болгон согуш ардагери бар. Алардын көбү азыр пенсия курагында, көбү азын-аулактары иштеп жашашат, эмгектенип жашашат. Дагы эле ошол элибиздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө аз-аздан болсо да ошол салымыбызды кошуп жатабыз. Ушул жана мекенчилик боюнча кеп калып калдыңыз. Окуу орто мектептерди кыдырып, өспүрүмдөр менен жолугуштук деп. Негизинен ушу мектеп программасына аскерге чейинки даярдык деген сабак бар эмеспи? Ооба, эми күчтүү мындай немеси болот беле. Анткени муну айткан сөзүм, азыркы учурда бир жылда бир 2 эле бала аскерге барат экен да. Мурункудай эмес да. Ушул сабактардын, ушу мекенчилик баяндардын аз болуп атканынан эмеспи? Эми ар бир системанын дейсизби, ар бир мамлекеттин дейсизби, ар бир болуп аткан күнүн дейсизби, жакшы жамандактары бар да. Мисалы үчүн ошол Советтер Союзунун убагында система, өзү калыптанган система, жанагындай НБП деп, начало военной подготовка деп школдордо зымп кыйтык коюп, ошол ар бир школдо автоматтар менен, учебный немелер материалдар менен ошол бүт баары турар эле да. Ошол экенде балдарды кадимкидей тарбиялап өстүрүп, ошону тарбиялар эле да. Анан бизде азыр анын баары баягы Советтер Союзу чачыраганда жоюлуп кетти, жок болуп кетти. Анан ошол кайра калыбына келтирип, ошол экенде жанагындай эрдик сабактарын көбүрөөк киргизиш керек экен. Ошол жанагы биздин ушу билим берүү тармагына, билим берүү системасына кайрылат элем. Биз азыр бошпуз, чакыргыла, баралы, ошол жерден чогуу бошо балдар менен чогуу жүрөлү, сабак өтөлү, өзүбүздүн баягы башыбыздан өткөргөн окуяны айталы, автоматта кантип атыш керек, аны кантип чачыш керек, кантип колдонуш керек. Ошол жактарды айтып берсек, мына көбүрөөк балдар менен аралашсак анан кызыгуу пайда болот да. Анан биз бияктан телевидениеден сүйлөп коебуз. Жоксо бүгүн областтык драма театрда жолугуш болот, эскерүү күнү болот. Ал жерден сүйлөп бир 1,5 сааттык программа экен, андан кийин бүттү, ошо менен токтоп калат дейсиз. Мына 23 февраль келатат, мына эрдик күнү. Мына ушул күндөргө ылайыктап, 9 май мына бар ушул күндөргө ылайыктап, анан ушул мектеп программасына киргизип берсе, биз да ошол колдон келген жардамыбызды берет элек. Мына төшүңүздөрдө турган жаркыраган медалдарды көрүп, биз дагы сыймыктанып, кубанып турабыз. Анан ошол сиздер орто мектептерди кыдырып, ошо окуучуларга айтып берип жатасыздар. Негизи эле окуучулар эмне суроолорду көп беришти сиздерге? Эмнеге кызыгышат экен? Эми мына бүгүн дагы мектебине чакырды, Чкалов мектебине. Мен да өзүм 52 жыл мурун Чкалов мектебин бүткөн болчумун. Илгерки легендарный директори Унгифух Валерий Владимирович деген. Анан кирип менин классташым Гүлмира Мамбеталиева болчу, Аскар Салымбековдун байбичеси. Ошол айткан болчу, киргенде эле балдардын көздөрү эле орден медалдарды көргөндө эле көздөрү жалтырай түшөт да. Анан ошол классташым айтып атпайбы? Темирбек, ты первый, который оправдал имя школы имени Чкалова. Чкалов деген өзү военный летчик болду, Кыргызстанда. Ошондой эле отурган айтып бересиң, баардыгы кызыгышат. Көбүнчөсү кантип учкуч болобуз деп суроо да беришет. Анан ошол суроолорду неметкенде киши сүйлөп баары деле. Ар бир окуучу, ар бир ушул өсүп келе жаткан балдар, сиздерден үлгү алып, сиздерди азыркы балдар кинодогуларды каармандарды үлгү тутпай, ошо сиздей болгон адамдарды үлгү тутса деген тилектерибиз дагы бар. Агайымна ушул
жанагы Афган согушу туурасында орус элдеринин тарткан бир фильми бар. 9 рота. Ушул фильмдин баш каарманы жанагы аскерге чейинки согушка киргенге чейинки машыктырган баш каарманы ушу кыргыз жаран болгон, ошол кишинин прототиби болгон деген да кептер айтылып кетти. Ушул боюнча маалыматыңыздар барбы? Бул жөнүндө толук маалыматыбыз жок, бирок ошол Федорчуктун биздин баягы Союз чачырандан кийин түшүп бараткан баягы авторитетибизди да бир жолу ушу дүйнөгө дүңгүрөттү да. Ошол көбүрөөк бир мындай бир чындыкка ажыраштырып тарткан да. Чындыкка көбүрөөк окшоштуруп, көбүрөөк жакындаттырып, жанагы аскерге чейинки мына мисалы үчүн бизди мына солдатка барганда сразу эле ошо Афганга согушка айдайчу эмес, 6 ай даярдачу. Мына бизди Казакстандан Атар деген чоң айылы бар, чоң айыл өтө чоң. Ошол жерде учебный дивизион турчу 6 ай күнү түнү машыгуу менен, ана 6 айдан кийин ана даярдап туруп, андан кийин ана согушка алып барчу да. Ошон үчүн теге жанагындай сөзсүз түрдө ошол керек да. Ана сиз баягы учкуч офицер экенсиз. Каяктан окудуңуз эле, каяктан билим алдыңыз? Канчанчы жылдар эле тиги Афганистанда кызмат өтөдө, канча жашта элеңиз? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Окууну мен 72-жылы бүткөн болчумун. Анан комиссияны өттүм. Нарындан өтөбүз, райондон өтүп, областтан өтүп, республикадан өтүп, ал жерге даярдагандан кийин анан Харьковго барып, Харьковдон окудум. Ал жерден дагы психологический отбор болот. Эми бир местага 25 киши болчу. 30 бала бардык эле республикадан. Көбүнчөсү орус болчу. 2 эле бала өттүм. Бүткөндө болсо мен жалгыз эле бүттүм. Ошо Орто Азиянын Харьковское высшее военное авиационное училищесин бүткөнүмө Орто Азиядан 1-чи болуп бүттүм. Мына ушу сиздерге бөлүнгөн убакытта соңуна жетип калды окшойт. Сиздерге эркин микрофон. Балким бизди көрүп жаткан ушу балдарды аскерге чакырып өтөсүздөрбү? Жакшы каалоо тилектериңиздерди айтыңыздар. Баштайбыз. Урматтуу биздин келечек ээлери, кайсы элдин келечегин көргүн келсе, ошол элдин жаштарын кара дейт. Ошол жаштарыбызды ата мекенин сүйүүгө чакырат элем. Ушул ата эке жакшы жашагың келсе согушка даярдан деген сөз бар мына. Ошон үчүн мекенибиздин бекем болушу, мекенибиздин коргонуусу күчтүү болуусу өтө зарыл нерсе. Мына акыркы 2 жылда ошо Баткен көргөзүп атат. Кандай болгондо биз күчтүү болот экенбиз, кандай даярдыктар керек экендигин, кандай эмне гана тиги техника керек экен, оружие керек экен, ошонун баары көргөзүп койду. Турмуш өзүбүзгө көргөзүп койду. Биз баягы Швейцария болобуз, эркин мамлекет болобуз дегенмен баары бир адам баласынын жашоо турмушунда бул сөзсүз керек экени. Ошол менен бирге ошол биздин жаштарыбызды чакырат элем. Окугула, билим алгыла, сөзсүз эле согуштун баатыры болбогула, силер эркин эмгектин баатыры болгула. Силердин араңардан президенттер бар, министрлер бар. Өлкөбүздү өнүктүрүүчү жаштар мына калың катмар өсүп келе жаткан. Билим алып, дайыма патриот болуп, элиңерди сүйүүгө чакырат элем. Ыймандуу болгуларыңармын. Ошол. Эми мен айтарым бир эле бата эле берип койгонум туура көрүп атам. Аксакалыбыз. Алдарым балчандар, мекендештер, теңир тоолуктар, кыдыр болсун жолдошуңар, жамандык үй бүлөңөрдө болбосун. Омин Кудай колдосун, манас атабыздын ордосун. Омин. Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин. Бирөөбүздү алдыңызда улантабыз. Мына ушу бүгүн 15 февраль Ооган Жергесинен Советтик армияны чыгарылганына туура 35 жыл толду. Негизинен ушул тарых барактарына кара тактар менен жазылып калган бул окуянын башталышы туурасында, анда болуп өткөн окуялар туурасында алдыдагы материалда. Кырчындай өмүрлөрдү кыйып кеткен Ооган жергесиндеги согуш талаасынан аскерлердин чыгарылганына бүгүн 35 жыл болду. Бул апатка Кыргызстандан 7000ден ашуун аскер жөнөтүлсө, анын 400-ü теңир тоолуктар болушкан.
Ооганстанга советтик аскерлер 1979 жылы киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Азыркы күндө 140 катарыбызда жүрсө, 50 ардагер Ооган жергесинен алып келген жаракаттардан улам дүйнө салган. Ал эми 14 жоокер кандуу майдандан кайтпай калган. Обласыбыздан убагында 260 Ооган согуш ардагер катышкан. Ошонун ичинен 14 жоокерибиз баатырларча курман болуп, баардыгы тең орден, Кызыл Жылыс ордени менен сыйланып, бирок баатырды көргөзүп, Ооган элинин эркиндиги үчүн, ошолордун бактысы үчүн согушуп курман болушкан. Андан бери кайтып келгенден бүгүнкү күндө азыр Нарын областыбызда 138 афган ардагер бар. Алар көбү ардактуу эс алууга чыгышты, көбү иштеп, баары тең иштеп, ошо өлкөбүздүн өнүгүшүнө зор салымдарын кошушту да. Азыркы күндө бир аз сандагыбыз иштейт, бирок көбү ардактуу эс алууда. Миңдеген жоокерлердин өмүрүн алган Ооган согушуна кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдеттерин аткаруу үчүн бийликтин тапшырмасы менен кеткен. Бардыгы бир максатты көздөп, улутуна карабай тынчтык үчүн күрөшүшкөн. Мына Афган эли 300 жылдан бери согушуп, мекенин коргоп келаткан баатыр эл. Буларды эң күчтүү мамлекеттер деген Россия, жолса Советтер Союзу, жолса Америка Кошмо Штаттары да жеңе алган жок. Убагында Англия да жеңе алган эмес. Булар өзүнүн элин жүргөн, жерин сүйгөн, элин сүйгөн, мекенин сүйгөн баатыр эл деп айта алат элем да. Биз дагы ошондой өзүбүздүн элибизди, жерибизди, чек арабызды коргогон эр азаматтардан болуп, чек арабызды коргойлу, элибизди коргойлу. Кайсы эл жакшы жашагысы келсе, анда дейт согушка даярдансын дейт. Ana ошон үчүн дайыма ошол чакырып кетет элем. Дагы бир жолу ошол мекениңерди сүйгүлө, элиңерди сүйгүлө, жакшы кылгыла, жакшы билим алгыла. Сөзсүз эле согуштан тиги баатыр болуш эмес, окуунун, эмгектин баатырлар болушуна каалап кетет элем. Ооган согушунун ардагерлери мамлекеттин камкордугуна алынган. Аларга ай сайын 6000 сомдон, ал эми майып ардагерлерге 7000 сомдон республикалык бюджеттен компенсация төлөнөт. Ошондой эле согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүнө ай сайын 1000 сомдон сыйакы берилип турат. Жипара Насарова, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы. Көрсөтүүбүздү алдын көздөй улантабыз. Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңы түз берүүсү. Баягы уйкудан ойгонуп же эшиктен мал тейлеп келип же эшиктен бир чарбалык жумуштарды бүтүрүп келип биздин катарыбызга кошулган көрөрмандарга дагы бир ирет кутлантаңыздар менен деп көрсөтүүбүздү алдын көздөй улантабыз. Ооба, азыр болсо бизде облусубузда болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Андан соң Теңир Тоо таңы таңкы көрсөтүүсүн андан ары улантабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен назарыңыздарда Нарын жаңылыктар маалымат программасы менен тааныштырып, студияда мен Жазгул Усубалиева, алдыдагы мүнөттөрдө. Калкка кызмат көрсөтүү кызматынын санариптештирилиши эң ириде кардарларды ашыкча убаракерчиликтер менен түйшүктөрдөн арылтты. Ошондой эле буга чейин чоң көйгөйлөрдүн бирине айланган бюрократиялык жана коррупциялык мамилелерге ишенимдүү бөгөт койду. Мына ушундай жагымдуулук өкүм сүргөн Нарын шаардык электр тармактар ишканасынан баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажы. Кезегинде быкылдап эл батпаган Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын кассасы бүгүн минтип бош. Эгер мурда мында кирип чыккандардын аягы үзүлбөсө, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай анын бири жок. Мындай жагымдуулук баарда мурда аталган мекеменин калкты тейлөөнүн санариптештирүү ыкмасына өткөндүгү менен түшүндүрүлөт. Тагыраагы өткөн жылдын май айынан бери Мойсвет мобилдик тиркемеси ишке берилип, анын натыйжасында абоненттер пайдаланышкан электр кубаттуулуктары үчүн төлөмдөрдү үйлөрүнөн чыкпастан жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Каржылык бул операцияларды жүзөгө ашырууга интернет түйүнүнө кошулган уюлдук телефон же компьютер жетиштүү. Мунун баарысы калаадагы 9987 кожолуктун 72%-на орнотулган акылдуу эсептегичтер жана эсеп кысапкатак аралыктык диспетчерлик түйүн аркылуу аткарылат. Мурда инспекторлор барып баягы электр эсептегичтин показания көрсөткүчүн алып, анан сырткары дөмүрчөктөрдү таратчуда. Азыр болсо бул жерден гана показаниясы автоматически түшөт, электронный вариантта. Биз ушул жерде отуруп гана жанагы дебиторлук карыздар боюнча абоненттерди аралыктан өчүрүп кошо алабыз. Качан абонент төлөм жүргүзгөндөн кийин бизде базада көрүнүп турат, анан кошуп бере алабыз.
Чындыгында иштин мындай өңүтү штаттык кыскартууларды жараткандыгын жашырбайды. Маселен, буга чейинки 13 инспектор контролер 2 эсеге азайып, алар азырынча акылдуу эсептегичтер орнотула элек каладагы көп кабаттуу үйлөрдүн ээлеринин илиц чамын колдонуп жаткандыктарын көзөмөлдөйт. Этаж үйлөрдүкүн биздин өзүбүздүн кызматкерлер, инспекторлор барып учурунан жеринен көрүп, көрсөткүчтөрүн алып келет. Бизге бияка алып келсе, бияктан операторлор киргизип, өздөрүнүн ишин алып барып, мой свет тиркемесине жүктөлүп коет автоматтык түрдө эле. Сөз болып жатқан мекемеде эмгектердин жана аракеттердин компьютердик технологиялар аркылуу жасала башташы кандайдыр бир деңгээлде үнөмдүүлүктү шарттоодо. Алсак, ар бир абонентке дүмүрчөктөр таратылган буга чейинки көрүнүштө 1 жылда 40 000 сомдук кагаз талап кылынуучу. Мына ушундай алчыктар менен өзгөчөлөнгөн сан ариптештирүү саамалыгын тездетүүгө Нарын шаарындагы 137 көп кабаттуу үйлөргө дагы 2481 акылдуу эсептегичтер зарыл. Бактыга жараша бул бөксөнү толтурууну Европалык өнүктүрүү банкы өз жоопкерчилигине алды. Нарындырдан 220-222-сине чоңотсоң. Ал эми чакан каладагы көмөкчү чордондордун жана трансформаторлордун бирин калтырбай алаканга салгандай көрсөткөн веб экран энергетиктерди төмөндөгөн түйшүктөрдөн арылтты. Эми мурдагыдай оңдоп түзөө жумуштардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында тиешелүү жерлерге баруунун эч кандай кажети жок. Баарысы тең компьютердик негизде ушул бөлмөдө көзөмөлдөнөт. Бул дагы бир сан ариптештирүүнүн бир жолу. Бүт электрондук базага коюп атабыз да. Себеби бул жерде азыр бүт көмөк чордондор, электр аба чогулары 10 вольттун бүт ушул сетке түшүрүлгөн да. Муну эми мурункудай эмес, азыр компьютер менен карап турушат да. Дейинкиси Теңиртоо жергесинде сан ариптештирүү саамалыгы өз нугунда десек болот. Айрыкча өткөн жылы жасалган аймактык административдик реформанын шаардары менен көбүн эсе алыскы айларда бирдиктүү терезе кызматтары иштөөдө. Алар түндүк системасына кошулушкандыктан электердин керектүү документтерин бир кезегде район же облусуна барбай туруп жеринде алууга камкордуктар көрүлгөн. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары. Бүгін 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнү. Нарын шаардык Жумагүл Коңурбаева атындагы борборлоштурулган китепканада «Жакшы китеп жан дүйнөнүн азыгы» аттуу ачык эшиктер күнү уюштурулду. Иш чарага шаардын билим берүү маданият тармагында эмгектенгендер, активдүү окурмандар катышып, кеч киргенге чейин эле саны 200гө жакын түрдүү адабияттарды белекке берип кетишти. Бул күнү китепкана фондусу ошондой эле жергиликтүү акын жазуучулардын эмгектери менен дагы толукталды. Аталган китепкананын окурмандарынын катарын жаш курагы 10 жаштан 75 курактагы жарандар түзөт. Бул күн белгиленгенден бери китепканачылар тарабынан абдан көп иштер уюштурулуп келет. Биз болсо өткөн жылы өзүбүздүн окурмандарды, шаардын тургундарын көчө бойлоп кыдырып, айрым адамдар менен сүйлөшүп пикирлешип, аларга өзүбүздүн китептерибизди белек кылганбыз. Быйыл болсо ошо ачык эшиктерин күнүн өткөрүп, окурмандарды чакыралы деп онлайн чакыруу, атайын чакыруу жиберген элек. Анын окулган же жаңы китеп экендиги мындай маселе маанилүү эмес. Анткени ошол китептин канчалык деңгээлде бизге белекке келгендиги маанилүү да. Оғанстандан советтик аскерлердин чыкканына 35 жыл. Тагыраагы 1939 жылдын 15 февралында туура 10 жылдан кийин советтик аскерлер Оғанстандан чыгышкан. Бул жылдар аралыгында кыргыз атуулдары да интернационалдык милдетин аткарып, алардын айрымдары кайтпай калышкан. Мына ошол жоокерлердин жаркын элесине карата Нарын шаарындагы Мамед Мырзабеков атындагы номер 87-кезиптик лицейде эскерүү саамалыгы өткөрүлдү. Теманы Эсенбек Сталбек уулу улантат. Бизге болгон мамилесин көрүп атат суктанып калдык. Ооган эли намыска бек, мекенчил келет деген Туратбек Ибраев кезегинде бул өлкөдө 2 жыл аскер кызматын өтөгөндөрдүн бири. 2 жыл аралыгында каарманыбыз жергиликтүү элдин жашоо турмушун, алардын үлгү аларлык сапаттарын жадына жакшы эле түйгөн. Айтымда бул өлкөдө 3 кылымдан ашык убакыттан бери согуш болуп келсе да, эли душманга тизе бүкпөй, өздөрүнүн чегин бек сактап келишет. Эл аябай мекемчил болот. Мисалы, ал жерде кичинекей бир 10 жашар баласынан 80ге чыккан абышкасына чейин мындайча айтканда курал көтөрүп жүрөт да, өзүнүн мекенин коргоп, ошончолук патриот болуп, ошо эч ким кирбей өзүбүз коргойбуз.
дегенчеликке барып ошончолук аябай патриот эл жерин сүйгөн эл да. Мына ушул ооган ардагерлерине сый урмат көргөзүп, курман болгондордун эскерүү багытына шаарыбыздагы номер 87-кесиптик лицейде баатырлар эч качан унутулбайт аталышында эскерүү жолугушуу кечеси өткөрүлдү. Анда окуу жайдын окуучулары тарабынан ыр бийлер жаңырып, ардагерлерге урмат суй тартууланды. Ушул эртеңки 15 февраль ушул ооган аскерлеринин чыкканын 35 жылдык майрамы менен жалпы эле ушул ардагерлерди куттуктайм. Ошол жердеги катышкан ооган согушуна катышкан өзүмдүн атымдан жана кесип ушул жерде иштеп аткан эже агайлардын, мугалимдердин, мастерлердин атынан дагы куттуктайм. Мында чакырылган коноктордун басымдуусу ооган ардагерлери болгондуктан алар окуучулар менен баарлашып, кеп кеңештерин айтуу менен мекенчил болууга үндөштү. Мекенди сүйүүгө, эл журтун коргоонго чакырат элем. Азыр чындыгында бул мектеп аралык ушундай биздин жолугушуулар болуп атат. Ушул балдарды мекенчилдикке тарбиялаганга келечекте ушул балдардын колундабыз да, мекенди ушул келечекте жаш балдар коргойт да. Анан эми ушул өзүлөрү турмушунда дагы жакшы болот. Ушул армияга барышып, качпай, эми азыр илгеркидей болбой 1 жылдык болуп, анын үстүнө өзүбүздүн эле Кыргызстан ичинде болуп атпайбы? Иш-чаранын жүрүшүндө ыр бийлерден сырткары аскердик көнүгүүлөр да көрсөтүлдү. Анда окуучулар курал менен жүрүүнү көрсөтүшүп, Калашников автоматын чачып, анын бөлүктөрүн кыргызча аталыштарын келгендерге айтып беришти. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктар. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыгат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү. Ушундай жаңылыктардан соң берүүбүздү алдын өстөй улантабыз. Баягы берүүбүздө бул жолу адабият жөнүндө кеп калсак, дүйнөлүк адабият баягы негизинен баштан эле дүйнөлүк адабияттан биздин эле кабардар мектеп программасында да окутуп келет. Ооба. Алар болсо дүйнөлүк адабияттагы мектеп программасындагы ар бир ушул жазуучунун чыгармалары менен чоңойдук десек болот. Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Иван Андреевич Крыловдун ар бир чыгармасы, тамсилдери өзгөчө таасир калтырат. Өзгөчө мына ушул Крыловдун Карга жана Түлкү деген тамсили эске түшөт. Мына ушу улуу жазуучу, тамсилчи Крыловдун быйыл 250 жылдыгы экен. Бул багытта биздин Нарын шаарындагы китепканаларда атайын окуучулар үчүн чакан тегерек столдор уюштурулуп, конкурстар уюштурулуп, анын чыгармаларын, анын тамсилдерин жатка билген окуучуларга конкурстар жарыяланган. Мына ушундай самалыкка биздин кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы таанышып кайткан. Сатира аркылуу аюусуз сындап жазган орус адабиятынын классиги. Орус элинин улуу тамсилчиси Иван Андреевич Крылов 1769 жылы 13 февралда Москва шаарында туулган. Улуу тамсилчинин 255 жылдыгына карата Нарын облустук Сагынбай Орузбаков атындагы китепканасы «Эмне, кайда, качан» аттуу адабий интеллектуалдык оюнун өткөрдү. Анда Нарын районуна караштуу Өрнөк айылынын Өмүралиев мектебинин 9-класстын окуучулары жана Сатыбалды Наматов атындагы квалификациясын жогорулатуу боюнча орус тили жана адабиятынын мугалимдери бул таймашка келишкен. Таймаштын жүрүшүндө окуучулар 9 упайга алдыга жүрүшсө, мектеп мугалимдери 1 упайга артка калышкан. Уюштуруучулардын айтымында түзүлгөн суроолор угуучулардын деңгээлине жараша түзүлгөнүн билдиришти. Я думаю, второй урок. Нет, это второй урок. Бизге бир жума мурун ошо эжебиз айтты, Иван Крылов жөнүндө өтөбүз деп. Биз ошол бир жума мурун эле өмүр баянын кайрадан кайталап окуп койдук. Болгон ушундай аз күндүн ичинде эле даярдандык. Мен мисалы үчүн көп эле жыл болду мектепте иштегениме, анан кийин билгендерибизди атайлап даярданып эметип келген жокпуз. Катышып ушул жаңылыктардан бөлүшүп дегендей, тамсилчинин ошол өмүр баянынан, жаңылыктардан кандай билбеген нерселерибиз болсо, унутуп калган нерселерибиз болсо, ошолорду эстеп бөлүштүк да.
балдар менен. Анан балдар өздөрүнүн деңгээлин аябай жакшы көрсөтүштү. Это наследство находится в черном ящике. Что это? Орус комун сатира аркылуу аеосуз сындап жазган улуу акын драматургдун атасы Андрей Прохорович Крылов өмүр бою армия кызматында жүргөн солдаттан капитан деген наамга чейин тырмышы олтуруп зорго жеткен. Оокат дүйнө жагынан чамасы чак офицер болгон. Отставкага чыккандан кийин үй бүлөсү менен Твер шаарына көчүп барып, шаар башкаруу мекемесинде иштеп жүрүп, 1779-жылы каза тапкан. Бул Крыловдун баснясы мейли кайсы тилде болбосун, канча убакыт өтсө дагы бүгүнкү күнү өлбөс өчпөс болуп, кудум бүгүн эле жазылгандай бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготпой, өзүнүн тарбиялык, акыл насааттык жанры менен, мааниси менен биздин жаштарга дагы, биздин улуу муунга дагы өтө жагат. Мына ушул иш-чараны бүгүн өткөрдүк. Биздин иш-чарага катышкан окурмандарыбыз мына өрнөк айылынан келишти. Окуучулар өзүнүн сахналаштырылган тамсилдерин көргөзүп беришти, көркөм окуп беришти. Ошондой эле Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы билимин жогорулатуу борборунун угуучулары бүгүн Нарын облусунан келген кыргыз тил адабият, орус тил адабият мугалимдери болду. Мына алар да бизден бир команда түзүп чыгып, жанагы эмне, кайда, качан аттуу интеллектуалдык оюнубузга катышып беришти. Абдан ою кызыктуу өттү. Иван Андреевич Крылов, орус акыны, баснописец, быйыл туулган күнү 255 жыл толуп атат. Ошол отурлай биздин бүгүнкү иш-чарабыздын максаты ошол болчу. Эми бул иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Абдан жакшы катышты. Биздин Жакып Өмөралиев атындагы орто мектебинин 10 класстары катышты. Ошондой эле Нарын мамлекеттик Сатыбалды Наматов атындагы борбор бар, ЦПК деп коебуз, Центр повышения квалификации учителей. Ошо орус тили жана адабияты мугалимдер курска келген. Экинчи раундга ошо биздин мугалимдер келишти Нарын областынан. Аябай жакшы кызыктуу болду. 18-кылымдын акыркы чериги Россияда самодержавияга, крепосттук укукка, адилетсиздикке жана эзүүгө каршы чугунун өзүнчө бир маанилүү тилкеси болгону белгилүү. Пугачевдун жетекчилиги астындагы дыйкандардын көтөрүлүшү, фон Физиндин курч комедияларын пайда болушу, жазуучу Раджишовдун революциячыл ишмердиги, сатиралык журналдардын күч алышы, ушунун баары өлкөдө боштондукка, демократияга умтулуу идеяларын тереңдеп, коомдук ой пикирдин жетилип баратышын аныктаган. Наргиза Жумадил кызы, Бактияр Сарсаров, Мирзат Муталипова, Теңиртөө таңы. Мынакей китеп окууга багытталган биздин дагы китепканаларда жакшы иш-чаралар колго алынып атат. Бул албетте өсүп келе жаткан муун үчүн китеп окуу абдан маанилүү экенин дагы тастыктады. Көрсөтүүбүздү алдыңыз деп улантабыз. Баягы үй кожойкелери дегеле биздин жашообузду жеңилдеткен бир жакшы ыкмалар, лайфхактар бар, Ооба. Мына лайфхактар деп калдык. Баягы көбүнчөсү ошол көрсөтүлүп аткан жана соцсеттерде, соцжелелерде, интернетте көрсөтүлүп аткан лайфхактын чын бышыгын далилдегенге аракет кылышат. Ооба. Дал ушул биздин жашообузду жеңилдеткен атайын япондор негизи эле бактылуулук үчүн жаңы техникаларды ойлоп табышат экен. Алар болсо жашообуз жеңилдейт жана бактылуу болобуз деп ойлойт экенбиз. Бирок чындыгында эле азыркы жаңы чыгып жаткан техникалар адамдын жашоосун жеңилдетип, бирок жалкоолукка да үйрөтөт экен. Келиңиздер ардактуу телекөрүүчүлөр, бирок мына ушундай лайфхактар менен биз да болсо жашообузду жеңилдетсек дагы болот экен. Анда сиздер үчүн силер билесиңерби, түрмөгө? Кийимиңиздин сапаты жаңы бойдон сакталыш үчүн ага туура кам көрүүңүз керек. Бул аракетти кир жууп жатканда ишке ашыруу абдан маанилүү. Алсак жүндүү кышкы кийимдерди жуурда жөнөкөй шампуньду колдонгонуңуз оң. Анан жылымык суу менен жуусаңыз кийимиңиздин сапатын сактайт. Мындан сырткары кышкы жүндүү кийимдериңизди жуурдун алдында бир аш кашык соода кошуп койсоңуз түсү да, өңү да жаңырып, кийимдеги жагымсыз тердин жытын кетирет. Ал эми кийимдерди агартуу үчүн кир жуучу каражатка 2 саат чылап алуу керек. Ал үчүн 10 литр сууга 2 аш кашык кир жуучу каражат кошуш шарт. Мындай кийимдерди ысыкта, муздакта сууга чууганга болбойт. Андыктан чылай турган кошулма үй температурасында болушу керек.
Кир жуучу машинеге түздүү кийимдерди жууганда 2 аш кашык кадимки тузду кошуп коюңуз. Ошондо гана кийим түсүн жоготпойт. Ал эми түктүү халат жана сүлгү жумшак болуш үчүн аларды жуугандан кийин туздуу сууга бир аз кармап турганыңыз оң. Абдан бырышып калган кийимдерди жуурдун алдында 10 литр сууга 3 аш кашык нашатыр спиртин, 1 аш кашык скипадр жана 1 аш кашык одеколон кошулган аралашмага 1 саат чылоо керек. Бул таңактан чыккан кийимдин бырышындагы оңой жазат. Кийимге түшүп калган ысык үтүктүн изин кетирүү үчүн саргайган жерди муздак суу менен суулап, андан соң 1 стакан сууга 1 чай кашык хлорду кошуп, бул кошулма менен жакшылап сүртүү шарт. Жүндөн, жибектен тигилген кийимдерге тамган майдын тагын кетирүү үчүн гортицанын ширеси керектелет. 1 стакан кургак гортицага өтө көп эмес суу кошуп, ботко абалына келгиче аралаштыруу керек. Дакиге сыгып алып, 10 литрдей жылуу сууга ширеси чыкканча 2 сааттай кармайбыз. Аны жууп бүткөн соң 10 литр сууга 1 чай кашык нашатыр спиртин кошуп алып чайкай берсеңиз болот. Синтетикадан тигилген кийимдер дайыма туура кам көрүүнү талап кылат. Аларды башка кездемеден тигилген кийимдерге караганда бат-бат жууп туруу зарыл. Ал үчүн дагы атайын шарттарды колдонгонуңуз оң. Мына ушундай силер билесиңерби, рубрикабыз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт. Сиздер менен эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. 1 сааттык төз эфирде кызматыңыздарда болдук. Кызматыңыздарда Эсен Сталбек болу жана Жаркын Айкыташыр кызы. Ал эми эфирден сырткары иштеген биздин операторлорубузга дагы кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эртеңки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.